заттар жаман болот. Саламатсызбы жолдоштор. Şu эки тез жардам автоунаасы менен жана биздин кызматкерлер менен биргеликте азыр рейдтик иш-чараларды өткөрөбүз. Ошонун негизинде жана одону бузуп жол бербеген автоунааларды ошол жерден эле токтотуп, ошо биздин бузуулар кодекси боюнча 188-берене 4-бөлүгү менен айыппул салынат. Ошол жерден айыппул салынат. Андан ары улантып кете беребиз. Бүгүнкү иш-чара Бишкек шаарында өтөт. Өзүңүздөр көргөндөй эле тез жардам унааларына жана ошондой эле МЧСтин атайын куткаруучу унааларына жол берген айдоочуларга карата атайын иш-чара уюштурулду. Бул жерде жол бербеген айдоочуларга атайын айыппулдар салынып жатат. Бул көп айдоочуларга атайын протокол түзүү себеби эмес, көп айдоочуларга эскертүү жана үйрөтүү себебинен кылып атабыз да. Урматтуу айдоочулар, эгер силер ушундай спецмаячокторду, тез жардам машиналары же болбосо МЧСтин машинасы болобу, же милициянын кабыл кызматкерлери машинасы болсо да тез арадан эки жакты карап машинаны өткөргөнсүн. Анткени көп айдоочулар ойлойт жөн эле кетип барат деп. Бирок тез жардамдын ичинде ар кандай ооруканага жеткирип бараткан адамдар болушу мүмкүн, тез арада жардам көрсөткөнгө. Ошонун себебинен эле ушундай рейдтер өткөрүлөт. Рейд маяк өтөт кандай сиз кое бербей атасыз көрөйгө. Анда машина турат. Оңгорок. Жок, элдин баары кое берет, сиз кое бербей атасыз. Оңгорок кылып койсоңуз. Көрдүңүзбү бизди? Сиз деген аксакал элдин баары көрбөйт, бүт кое берет. Мен жогордон Больнойлорго карап тяжелый бар, тяжелый эместери бар, ар кандай да ошондо ташыйбыз. Оор кылмыштарга барабыз, ошондойлордо биз жол бошотуп берип, андан бери туура түшүнүү менен мамиле кылышса, шопурлар делечи, баары айдоочулар. Ошондо жакшы болот эле да, жол бошотуп берип, андан мындай биздики постоянно үстүндө мигалкасы менен звуковой сигнал менен айдайбыз да, биз жөн айдабайбыз. Вызов оор болгон вызовдордо кыйкыртып өкүртүп алып айдайбыз. Бүгүнкү рейдтин жыйынтыгы боюнча 8 айдоочу тез жардам унаасына жол бошотуп берген эмес, дал ошол айдоочуларга 10 000 сом өлчөмүндөгү айыппул салынды.